Урматтуу туугандар, мынау КамАЗ фура азыр границадан Азенкиден чыгып келатканда, Азенкидан 150 километр жүргөндө монтип кырсыкка кабылыптыр. Азыр бул жерде тез жардам МЧС келип, мондай болуп турушуну группага таратып коюңуздар. Кимдер бар экен билиңиздер. Но машина фуранын немеси жок. Мына азыр водитель бул жакта тирүү, он живой азыр. Нет, известно, да? Азыр тирүү эмес экен, монда турат. Ушундай кырсык болуптур. Тааныган билгендер группаларга таштап коюңуздар азыр. Какой километр здесь? Не доезжая поселка Новоросляев. Ближе это? Ближе к Новоросляев. Ближе граница Азенкиден чыкканда. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Күйөөм Базарбай уулу Асылбек ушул октябрь айынын аягында ооруп калды. Күйөөмдүн элдин жыйынтыктары новорожденный порог сердца 2 клапан жабыркаган деп чыкты. Күйөөм жакшы болуп кетишине сиздер да себепкер болуп калыңыздар. 10 сом, 5 сомдон болсо дагы жардамыңыздарды аябаңыздар. Туруп кетишине себепкер болуп калыңыздар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Күйөөмдүн ошол операциясы $8,000 деп айтышты. Ошол өзүбүздүн каражатыбыз жетишпей, сиздерден ушул кайрымдуулук кылышыңыздарды суранабыз. Күйөөм 28 жашта, жашпыз, 2 балабыз бар. Үй бүлөбүздөгү ошол күйөөмдү сактап калышка ар бириңиздер себепкер болуп калыңыздар. Биздин реквизит номерлер күйөөмдүн М-банкы Асылбек Б деп чыгат, 1887. Ал эми ошол Россия өлкөсүнөн кутурум дегендер Сбербанк Элдияр Б деп чыгат, 4600. Дагы да кайрымдуулук кылып кетишиңиздерди суранам, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүм чоң. Ассалаумалейкум. Кичине жардам берип коюңуздар, кайрымдуулук кылып сиздерден суранычы. Келинчегим да кыйналып, өз боюнда бар, атыным дагы ооруп жанадымдар. Азыр үйдө жалгыз каламын. Баардыгы мага таянып турган кезде азыр дагы да кайрымдуулук кетишиңиздерди суранабыз.